Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге 8 сотук жер аянтынын шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы $35.000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат, варианттары каралган эмес, накталай акчага бааланууда. $35.000 десе жаман кымбат го дебеңиздер. Угуп сүйлөшкөнчө көрүп сүйлөш дейт. Келесиз, көрөсүз, содалашасыз, берекесин бере турган болсо, Кудайым өзү насип кыла турган болсо, бул жерди алып иштетесиз. Үйдү заңыратып саласыз, жанына коро сарайды саласыз, анан малды каалаганча мал чарбачылыгын өнүктүрүп, өстүрүп жашай бересиз. Анан эми айылдын ортосу, баягындай эл көп жыйыш жайгашкан жер эмес экен. Бирок центрге жакын, мындай четте жанагындай мал баксаңыздар дагы бирөөгө зыяны, тоскоолдуктары тийбей турган жерде экен. Эми болжолдуу дарегини сиздерге айта турган болсом, Ошалай негизги трассасы Мады айылынын центрине жетпей, арзан магазининен түз бери келип дөңсөгө чыкканыңыздарда мына телевишканы көрөсүздөр. Болжолдоп алдыңыздар, ошонун чыгыш тарабы. Бирок бул жактан келбейсиздер, сиздер Мойдунов Шайназар көчөсү менен келип, көпүрө бар, көпүрөгө жетпей солго бурулганда кампа бар, кампадан түз ичкери кирип, андан кийин солго бурулуп, андан кийин 100 метрден кийин оңго бурулсаңыздар, дал ушул акыркы үйдүн жанындагы мына ушул жер тилкеси сатылат, тегиздетилген. Болгону отундары бар, эми муну ээси алып келет, мына кошуначы. Ошондо алып жашай бересиздер, документтери так. Негизи документинде 8 сотук, а фактически андан чоңураак, 10 сотуктан ашыгыраак болушу мүмкүн. Эми өзүңүздөр келип көрөсүздөр. Чек араларын сиздерге айтып өтөйүн. Мына ушул бурчтан баштап, мына Коро сарайдын артындагы чек ара менен келип, мына ушул столбага чейин такалат. Андан бул столбага чейин келесиз. Анан мына ушунан түз, мына ушул туштарга чейин барат агайын туугандар. Келип өлчөп ала бересиздер да. Кеңири жер болсо сиздин утугуңуз. Негизи документи 8 сотукка болгон. Мына ушул столбадан көрдүңүздөрбү, темир стойкалар мына ушул туштарга кеткен. Болжол мына ушул туштарга барат. Ошол эми туугандар, келүү жолдорун көчө тараптан бир катар тартып көрсөтөйүн, андан кийин дагы калган каткан маалыматтарды сиздерге берейин, Учурда мен Ошалай негизги трассасынын боюнда Мады айылынын центрине жетпей турамын. Жанагы сатыла турган жер тилкесине Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, арзан магазинден бир аз өткөндөн кийин Мойдунов Шайназар көчөсүн жакшы билсеңиздер керек. Дал ушул мен көрсөткөн жолдон түз барасыздар, буюрса 100-120 метрден кийин Молдалиев Анарбай көчөсүн көрөсүз. Солго буруласыздар. Түз түшүп келгенден кийин бир аз солго буруласыздар. Кааласаңыз бул көчө менен, кааласаңыз оң тарапка, сол тарапка до конца бурулуп, мына ушул көчө менен дагы ылдый түшүп келсеңиздер болот. Кыскасын айтканда, мына ушул телевишканын туш тарабына келе бересиздер да. Телевишканы болжолдоп аласыздар. Анын күнчыгыш тарабындагы ылдый тарапта жайгашкан. Мындан дальше кетсеңиздер, башка үй жок. Мына ушул үй эле бар экен. Эми бул жагында болсо свет келген, таза суу келген, сугат-суу бар, мечит, мектеп, бала бакчалар бар. Мына ушул туштарда Курманжан датка мектеби орун алган. Мечит бар, айтор, бүт бардык шарттар каралган. Акча зарыл болгондугуна байланыштуу шашылыш түрдө сатылып жатат бул жер. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым, документтери так, калган маалыматтарды ээсинин номери экран астында камтылган, чалып байланышып алсаңыздар болот. Жакшы эле баяндап көрсөтө алдымбы? Анда лайктан басып комментарий жазып коюңуздар. Ошалай трассасы Мадынын айланасынан жер издеген тааныш досторуңуздарга жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Баардыгыбызга насип кылсын ушундай жерлер,